Сузак районундагы 9 жаштагы Сумаяны өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. 2021 жылдын 27 ноябрь күнү Арал айылы аркылуу агып өткөн Көгөр дарыясынын жээгинде Сумаянын жансыз денеси жаткандыгы кабарланган. Милиция кызматынын ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кылмыш ишин жасоого шектелип, Сузак районунун 1973 жылы туулган тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сурак учурунда шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып, үйүнө ээрчитип кеткендигин, аны 3-4 күн үйүнүн жер төлөөсүндө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, анын денеси муздап өлүп калгандан кийин мүшөккө салып барып, дарыянын жээгине ыргытып салгандыгын жана анын кийим-кечектерин толугу менен өрттөп салгандыгын билдирген. Учурда толугу менен тергөө иликтөө амалдары жүрүүдө. Аталган кылмышка шектүү 1973 жылы туулган УА Сузак районундагы айылдардын биринде жашап жүргөн, 10 жыл мурда үй бүлөсү кетип калгандыгы жана ал үйүндө жалгыз жашап жүргөндүгү аныкталды. Тергөөнүн жүрүшү менен Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы аркылуу кошумча маалыматтар берилери маалымдалды.